Саламатсыздарбы? Бул сабагыбызда биз relative clauses деген теманы үйрөнөбүз. Бул көбүнчөсү эле биз англис тилиндеги сүйлөмдөрдө who, that, which деген катышкан сүйлөмдөрдө эмне кантип колдонорубузду үйрөнөбүз. Who бул көбүнчөсү кимдерге колдонулат? I met a woman who speaks 6 languages дегенде who дегенде бул ошол аялды мүнөздөп турат. Бул негизинен алып караганда эки сүйлөм болуп эсептелет. I met a woman негизги биринчи сүйлөмүбүз. She can speak 6 languages деген эки сүйлөмдү биз ооз экиречте бир сүйлөм кылып кыскартып айтабыз. Бул who деген relative pronouндун жардамы менен түзүлдү. Ошондо биз relative clauses'ды кайсы учурларда колдонот экенбиз карап көрөлү. I met a woman, she can speak 6 languages де she'нин ордуна who деп туруп I met a woman who can speak 6 languages деп бир сүйлөм кылып айттык. Ал эми бул сүйлөмдө болсо Jack was wearing a hat, it was too big for him. Бул дагы эки сүйлөм. A hat деген бул нерсе. Woman деген адам болчу. Нерселер үчүн биз көбүнчөсү that же which де колдонсок болот. Jack was wearing a hat that was too big for him деп туташтырып койсок болот эки сүйлөмдү. Бул жерде эки сүйлөмдү эми кантип туташтырабыз? This is my brother, he lives in Japan. I've got a new mobile phone, it takes brilliant photos. Көбүнчөсү бул жерде кара менен жазылып турган сөздөр экинчи сүйлөмдө it же болбосо he деген ата тооштор менен берилди. Кайталоодон узак туруш үчүн дайыма кайталай берсек, анда бизде эмне сүйлөө эречибиз кызыксыз болуп калат. Ошондуктан бул экинчи сүйлөмдө he lives in Japan деди. Ал кийинкисинде болсо a new mobile phone нерсе буюм болгон үчүн аны it takes brilliant photos. Эми бул ооз эки кепте көбүнчөсү кыскартуу, канчалык кыска айтсак, сүйлөмдө ошончолук ооз эки эречте өзүнүн өзгөчөлүктөрү боюнча кыска айтуу абзел. Ошондуктан муну биз relative clause'га кантип айлантырабыз? This is my brother who lives in Japan дейбиз. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо I've got a new mobile phone that takes brilliant photos деп кыскартабыз бир сүйлөмгө. Ошондой эле биз эмне кайсыл учурларда relative clauses'ты колдоно турганыбызды биринчи эки сүйлөмдү бир сүйлөмгө айландырууда, ал эми экинчи колдонуусу бул relative clause gives us more information about the person or thing in the main clause. Main clause деген негизги сүйлөмдөгү бир нерсе, кандайдыр бир нерсе же болбосо бир адам жөнүндө дагы көп маалымат алуу үчүн relative clauses'ты колдонобуз. Мисалы үчүн there are 3 movies which form the new Lord of Kings series. Бул жерде Lord of the Rings деген биздин эмне сериалыбыз бар. Бунун 3 эмнеси бар? 3 сериясы бар деп атабыз. Who, which, that. Who биринчи эле айтып өткөндөй эле адамдарга колдонулат, бирок буюмдарга колдонулбайт. Do you know the woman who works at the cinema? Woman адам, аял зат. Which is for animals or things. Бирок адамдарга эч качан which'ти колдоно бербейбиз. Колдонуу туура эмес. The horse which won the race has died. Эмне жарышта жеңип алган ат эмне болду? Өлдү деп айтканда that, which деп айтып атабыз. Ал эми that болсо адамдарга дагы, жаныбарларга дагы, нерселерге дагы колдонула берет. Мисалы үчүн I've contacted all the students that took the exam. Мен экзаменге кирген бардык студенттерди не кылып чыктым? Телефон менен байланышып чыктым. Who, which, that. Who адамдарга гана колдонобуз дегенбиз. A thief is a person who steals things. Do you know anybody who can play the piano? That бул эмне дегенбиз? That бардыгына колдоно берет дегенбиз. Мисалы, the tomatoes that I bought yesterday are all bad. Кече сатып алган помидорлордун баары жаман экен. Emma lives in a house that is 100 years old. Бул жерде a house, буюм, нерсе. Which I've got those books which you wanted. The letters which you saw is for me. Бул which жалангана нерселер үчүн. Books деген китептер,
кат деген үчүн which'ти колдонобуз. Эми айырмаларын канчалык деңгээлде түшүнгөндүгүбүздү текшерип өтөлү. A man called. He didn't give his name. A man. Биринчи сүйлөмдүн эси a man. He деп атабыз. Бул жерде жалгыз гана who'ну колдонобуз. A man, the man who called didn't give me his name. Дедик. A woman opened the door. She was wearing a yellow dress. Бул жерде экинчи сүйлөмүбүз эшикти ачкан аялды мүнөздөп турат. Бул жерде көп маалымат берүү үчүн relative clause колдондук. The woman who opened the door was wearing a yellow dress. Бул жерде дагы who колдондук, адам затын айтып аткан үчүн. Some students took the test. Most of them passed. Most of the students who took the test passed. деп айтабыз. Passed it. It деген тест. Тесттен өттү, же болбосо жөн эле өттү деп айтып койсок да болот. A police officer stopped our car. He wasn't very friendly. A police officer who stopped our car wasn't very friendly. Деп бул жерде who'нун колдонушун үйрөндүк. Бул жерде who менен which'тин айырмасын байкап көрөлү. What's the name of the river? River, дарыя, flows through the town. Ошондо биз нерсе болгон үчүн What's the name of the river which flows through the town дейбиз. Do you know anybody? Anybody, адам заты, ошондуктан who wants to buy a car? I have a friend, адам заты болгон үчүн who is very good at fixing cars дейбиз. Where is the picture? Picture, сүрөт. Where is the picture which was hanging on the wall? Деп бул жерде which'ти колдонобуз. Кийинки темабыз бул relative pronouns. Relative pronouns дегендерибиз кайсылар? Булар ушул биз айтып өткөн which, that, who. Ушулар relative pronoun деп эсептелет. Ундан сырткары дагы where, why дегендер менен дагы түзөбүз. Аларды дагы кеңирээк бир аздан кийин түшүндүрүп өтөм. Basildon Park is a house. Basildon Park often appears in films. Бул жерде эмне үчүн relative pronouns'ды subject же object экендигин башкача айтканда relative pronoun эгер which, who дегендер сүйлөмдүн эси болсо, сүйлөмдө эч качан ал which деген сөздү же that деген сөздү таштабай айтышыбыз керек. Мисалы, Basildon Park is a house дегенде бул бир үй дедик. Экинчи сүйлөмүбүздүн эси Basildon Park often appears in films. Basildon Park көбүнчөсү фильмдерде катышат деп атабыз, көрүнөт. Ошондо биздин эбиз Basildon Park болуп атат. Биз бул жерде which'ти эмненин ордуна колдонобуз? Basildon Park'тын ордуна колдонгонубуз үчүн башкача айтканда which деген биздин экинчи сүйлөмүбүздүн эси болуп калат. Ошондуктан бул жерде эч качан which'ти калтырып айтууга мүмкүн эмес. Basildon Park is a house which often appears in films. Деп сөзсүз түрдө катыштырышыбыз керек. Экинчи сүйлөм. A man phoned me. He spoke Greek. Биринчи сүйлөмүздө бир адам мага чалды, ал грекче сүйлөдү дедик. He деген, ал биз бул жерде he деген экинчи сүйлөмдүн эси. Биз эми that дегенди he'нин ордуна колдонобуз. Ошондуктан башкача айтканда that биздин экинчи сүйлөмүбүздүн эси болгондуктан дайыма колдонулуш керек. The man that phoned me spoke Greek деп. Ал эми кээ бир учурларда бул that, which, who деген экинчи сүйлөмдөгү толуктооч сөздөрдүн ордуна дагы келип колдонулат. Бул учурда биз that, who деп айтпасак деле белгилүү болот. Мисалы, Basildon Park is a house. They used the house in Pride and Prejudice. Бул эмне дедик? The house. Алар экинчи сүйлөмүбүздү карасак, алар бул үйдү Pride and Prejudice деген кинону тартканда колдонушкан. Үйдү деп бул жерде толуктооч болуп атат. Ошондуктан болбогондуктан бул жерде үйдү дегендин ордуна келген which'ти таштап айтсак деле болот. Мисалы, Basildon Park is the house which they used in Pride and Prejudice. Же болбосо they used in Pride and Prejudice деп which'ти айтпай эле айтып койсок болот. Мисалы, дагы бир мисал берип өтөлүк. The teacher I like most is music teacher.
Alex is the guy I met yesterday. Бұл жерде that айтсақ та болады, айтпасақ та болады. Анткени бұл сүйлөмдүн толуктоочу болуп турат. Alex is the guy I met yesterday. Alex мен кечээ көргөн бала деп айтабыз. Эми ошол эки сүйлөмдү бир сүйлөмгө айландырайлы. I've never eaten at my cousin's restaurant. He opened it last year. Бұл жерде экинчи сүйлөмдөгү it деген, башкача айтканда ресторан экинчи сүйлөмдө толуктооч болгондуктан relative pronoun that, which дегенди колдонбой эле айтсак болот. I've never eaten at the restaurant my cousin opened last year деп койсок болот. Же болбосо кошуп айтсак да болот. I've never eaten at the restaurant which my cousin opened last year. Бұл жерде экөөсү тең туура болуп эсептелет. Here is the book. I promised to give it to you. Бұл жерде бул китеп мен сага бере турган китебим деп атабыз. Here is the book. I promised to give to you деп атабыз. Же болбосо here is the book which I promised to give to you деп экөөсү тең эле туура. Көбүнчөсү озекиречте кыскартуу принциби болгондуктан озекиречте канчалык кыска болсо ошончолук эмне дейбиз, жакшы. Have you seen the technician? He repairs the computers. Эмне деп атабыз? Сен техникти көрдүңбү? Ал компьютерлерди оңдойт. Have you seen the technician who repairs the computers? Бул жерде who дайыма болуш керек. Анткени who деген he'нин ордуна кетип атат. He repairs the computers. Экинчи сүйлөмдүн ээси. Ал компьютерлерди оңдойт. Деп ээ болгондуктан дайыма who'ну колдонушубуз керек. Sally's just got a car. Sally's just bought a car. It goes really fast. Sally has just bought a car which goes really fast. Бул жерде да which'ти таштай албайбыз. Анткени which экинчи сүйлөмдүн ээси. Эми prepositionдардын колдонушунда, мисалы үчүн to, for, about дегендер колдонулат. Булар relative clause'да кандай колдонулат? Мисалы, I'm looking for a book деген сүйлөмдө look for деп айтабыз. I'm look a book деп айтпайбыз. Look for дегенде муну relative clause'га айландырганда this is the book I'm looking for деп дайыма эң аягына келет. Ал эми экинчи сүйлөмдө I was talking about Maria. Мен Мария жөнүндө сүйлөп жаттым эле дегенде about дегенди relative clause'га айландырганда сүйлөмдүн аягына жазышыбыз керек. Maria is the woman I was talking about. Maria мен сүйлөп жаткан, Мария жөнүндө сүйлөп жаткам дегенди ушинтип айтабыз. Же болбосо Maria was the woman who I was talking to десек, Мария мен сүйлөшүп жаткан аял деп айтабыз. When, where, why. Буларды дагы relative clause'да колдонобуз. Буларды кайсы учурларда колдонобуз? When дегенди бир жер тууралуу сөз кылганыбызда, when дегенди убакыт, where жер, ал эми why деген себеп көрсөткүбүз келгенде колдонобуз. When мисалы убакыт, жылдар же болбосо күндөрдү айтып атканыбызда whenди колдонобуз. We met on the day when I passed my final exam. Дедик. Биз менин финал экзаменимен өткөн күнү не болдук? Жолуктук дейбиз. Where is for relative clause about places. That's the bank where Mary works. Ал Mary иштеген банк. Why дегенде эмне дедик? Себеп. She is working, that's the reason why she can't come. Ал иштеп жатат, ошондуктан ал келе албайт. Келе албагандыгынын себеби иштеп жаткандыгы деп айткандай болот. Бул жерде when, where, why дегенден кийин дайыма бир сүйлөмдүн ээси болот. Экинчи сүйлөмүбүздө. Биринчи негизги сүйлөмүбүздө that's the building дедик. Ал эми экинчи сүйлөмүбүздө where we do our exam дедик. Экинчи сүйлөмдө биринчи сүйлөмдөгүдөн башка ээ болот дайыма where we деген экинчи сүйлөмдүн ээси. Ошондой эле эмне дейбиз? When
where деген сөздөрдү колдонгонубузда биз эч качан time preposition деген эмнелерди колдонбойбуз. On, in деген сыяктуу prepositionдарды колдонбойбуз. Мисалы, September 20th is the day when we got married on дебейбиз. Жөнөкөй сүйлөмдө негизи we got married on 20th of September деп айтабыз. Ал эми relative clause'да September 20th is the day when we got married деп койгон жеткиликтүү болот. Ошондой эле that's the house where we spent our childhood дегенибиз жеткиликтүү. In дегендин кереги жок. Эми бул жерден өзүбүздү текшерип көрөлү. It was really sunny on the day. Day болгон үчүн эмне дешибиз керек? Сиз чечиңиз. We had our last exam. I'm sure this is the place where, when, кайсынысын колдонуш керек? Өзүңүз чечип көрүңүз. We agreed to meet. Have you chosen the date you want to have our party? Your party. Эми булардын бардыгынын жоопторун карап көрөлү. When, where, эмне дейт экенбиз? When, why, which. Ушуну менен relative clause'ду бүгүн бүтүрдүк. Саламатта калыңыздар.